Үчкургун айыл аймагында быйыл дыйкандар коондарыбыз бакча өсүмдүктөрүнөн орточо кирешеге чыгышты. Анткени базар баасы төмөн болуп, дыйкандардын чыгымы басымдуулук кылды. Биз биринчи бул жерге дарбыз эктик. Кудайга шүгүр дарбызыбыз жакшы болду, бирок баасы кичине окшошподу. Экинчисинде кызылча эгип атабыз. Жерибиз жакшы кызылча. Кичине менет кылышыбыз керек экен. Менет кылдык эле, Кудайга шүгүр азыр эми үзүрүн көрүп атабыз. 2 жылдан бери тамчылатып суугаруу системасы жолго коюлган 182 гектар кожогат кулпуна эгилген болчу. Түшүмдүүлүктүн дыйкандардын кирешеси дурус. Анткени аймактагы базарлардан сырткары Орусияга да жөнөтүлдү. Суроо талап күчтүү болду. Түшүмдүүлүгү где-то бир 500 граммдан айланды да ар бир төбөч. Капельный система менен тамчылатуу системасын колдонгонбуз. Анан кара пленкада, мульчада нымдуулукту кармап берет, анан чөп чыгарбайт. Ошо биздин климат ысык болгон үчүн эрте бишип атат, аябай жакшы болуп атат. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында 1115 гектар жер аянтына буудай эгилген. Суулуу жерден 31 центнерден, кайракы жерден 17 центнерден түшүм алынды. Быйылкы жыл кургакчыл болуп, суу тартыштыгы да жаралды дешет дыйкандар. Быйылкы жылы өзүңүздөр билесиздер, кургакчыл болуп, климаттык шарттарда кургакчыл келгендигине дагы бизде дыйкандарда бир топ проблемалар болду, бирок ага карабай суу маселеси мындай кылдаттык менен чечкенге аракет кылдык. Ушул маселени дагы чечкенге бизде мындай тамчылатып суугаруу системасын дагы киргиздик да. Бизде жалпысы 182 гектарга тамчылатуу суугаруу системасын орнотулуп, буга Кожогаттын, Кулпунайдын, ошондой эле бакча өсүмдүктөрдүн дагы гектарындай эгүү аянттары ушул тамчылатуу суугаруу менен иштетилди десек болот да. Экинчи түшүм учурда 90% жыйналып бүттү. Үчкургон Коштөбө айылдарынын дыйкандары коондарыбыздан соң кызылча эгишкен. Райондун аймагында 1000 тонна кызылча жана жүгөрү жыйноо максатталган. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.